Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештерибиз, шаардыктар, туугандарыбыз, досторубуз. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин чечими менен өкмөткө сунуштама киргизилген Кыргыз Республикасынын территориясына чрезвычайный ситуация киргизүү боюнча. Ошонун негизинде бүгүн Азиз Эмилбеков Сурахматовдун башчылыгында штаб өтүп, мындай чечимдерди кабыл алындык. Эртеңден баштап продукт жана тамак аш саткан гана дүкөн, базарлар иштейт. Калганын баары толук жабылат. Тойканалар, кафелер, ресторандар, кийим кече саткан дүкөндөр, башка айыл чарба, башка дүкөн сатылган дүкөндүн баары жабылат. Коомдук транспорттан бир гана троллейбустарды балким жүргүзөбүз, калгандардын баары токтотулат. Көчөгө көп чыкпай, үйдө отурсаңыздар, урматтуу шаардыктар, колуңуздарды таза жууп, Кудайга шүгүр, продуктабыздын баары бар. Супермаркеттер, дүкөндөр иштейт. Ага чыгып, татынакай барып, өзүңөрдүн продуктуңарды алсаңар болот. Ал эми кафе менен ресторандар болсо, үйдөн заказ кылып иштегендер иштей беришет, үйүнө тамак заказ кылсаңар болот. Бет кап кийип чыгыңыздар. Бет кап кийип чыккандан кийин кайра үйүңүздөргө келгенде колуңуздарды жууңуздар. Үйүңүздөн эч жака чыкпаңыздар, урматтуу шаардыктар. Үйдүн ичинде отура туралы, бир айдын ичинде могу эки бүтөт. Бирок үйдөн чыга турган болсоңор продукты менен алганга, оокат алганга, анда жанагы бет кап кийип, колуңарды таза жууп, кайрадан татынакай кирсеңиздер. Азиз Эмилбеков Сурахматов башындагы шаарда штаб жүргүзүлүп иштер жүрүп атат. Бардыгы татынакай, бардыгы ордунда, ошон үчүн биздер менен байланышта болуңуздар. Биз бардык телефондорду соцсеттер аркылуу берип турабыз. Бардыгын биримдик менен, тартип менен жеңебиз. Рахмат.